Taç керек. Taç керек. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Сколько лет шли к этому? 10 лет мы шли к этому. Благодаря моим тренерам, моим болельщикам. Вот и настал этот день. Поздравляю вас. Айсулу, өлкөбүздөгү эң алгачкы чемпион болдуңуз. Ошол сезимдеринизди айта кетсеңиз. Мен жеңишимде, мен мекениме, менин көрмандарыма, жалпы кыргызстандыктарга арнайм. Поздравляю! Айсулуу Танабекова дүйнө чемпиону болду. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Танабекова кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпиону болду. Бүгүн 20-сентябрда финалдык кармашта болгариялык Тайбе Мустафа Юсейн менен күч сынашып, аны 5-3 эсебинде жеңип алды. Эскерте кетсек, кечээ күнү кыргызстандык спортчу биринчи кармашында мексикалык балбан кыз Алехандра Ромеро Банильяны 8-0 эсебинде жеңсе, андан кийинки таймашта япониялык спортчу Юкако Каваитни утуп алган. Чейрек финалда Танабекова украиналык спортчу Юлия Ткач Астапчукту 9-6 эсебинде утуп, жарым финалга чыккан. Аны менен бирге ал келерки жылы Токиодо өтө турган Олимпиада оюндарына да жолдомону ала алган. Жарым финалдык беттеште Танабекова Түндүк Кореялык Йонг Сим Римди 7-0 эсебинде уткан. Маалымдай кетсек, Танабекова күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыккан Кыргызстандын спорт тарыхындагы 3-чү спортчу болду. Буга чейин балбан Канат Бегалиев жана Жоламан Шаршенбековдор финалга жетишкен.